Армаңыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Эфирде мен Сейтек Качкынбай. Кайрадан улустөр жана турмуш көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышы эфирде чыгып атат. Бүгүн болсо биз сиздер менен кыргыз тышкы саясатын талкууламакчыбыз. Анын ичинен өзгөчө акыркы мезгилде Кыргыз менен Өзбекстандын ортосундагы алакалардын жакындап жылып бара жатканы кубандыра турган нерсе. Негизинен ошого фокус кылып талкууну уюштуруп отурабыз. Бүгүн конокто бизде улуу курултайдын же болбосо Советтер Союзунан калган аты Верховный Совет Жогорку Кеңештин депутаты бизде Абдывахап мырза конокто турат. Абдывахап мырза, кош келипсиз. Азыр өзүм тааныштырып кеткендей, бизге негизги тышкы саясаттын алкагында акыркы мезгилдеги кыргыз-өзбек алакаларынын жылып экөөнүн алакасынын жумшап, бири-бирине болгон кадамдары мындай кубандырып атат да. Ушул негизде баштап кетсек болгодай. Негизи азыр могу соц тармактардан окусак көпчүлүгү өзгөчө Паргана өрөөнүндө жашаган биздин замандаштар. Анын ичинен сиз дагы, мен дагы билем, балалык чагыбыз Паргана өрөөнүндө өткөн. Бул жакта чоңойгонбуз. Мен өзүм бала чагымды эстеп көрсөм, бала кезде Алабука району менен азыркы Каракулжа районунун ортосундан көп каттаган учурубуз болгон да. Ал убакта ошол учурдагы машинелердин мүмкүнчүлүгү менен ортосу бир 5 сааттык жол, бир өтө алыс көрүнчү эле да. Бирок ошого карабай биз Кара Суудан Анжиян, Наманган, Касансай, Алабука деген маршрутту рейсти биз дайыма жүрчүк да. Андан сырткары дагы мен таятам, бычак кызыкчу. Чустун бычагын топтоп бир коллекция кылчу да. Анан ошо бычакты атайын сатып алыш үчүн бир өзүнүн устасы бар эле. Чус шаарына атайын ошого барып чыккан. Мындай эч бир коркунуч, эч бир мындай тоскоолдугу жок, барып кыргыз менен өзбек мындай бир туугандай эле мамиле түзүп барып келип жүргөн учурлар бар да. Негизи ошол күндөр жакындап баратат деп ниет кылсак болобу, кантип ойлоп атасыз? Ушул жөнүндө бир аз сөз баштап бербейсизби? Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр? Жакшы суроо болду. Мына 2-3 күндөн бери биздеги көбүнчө ушул Ош Баткен Жалал-Абадындагы элдердин жакшы бир маанай болуп, жакшы бир акыркы убакта бир жакшы чоң бир иш-чара болду да. Анан эл буну жөнөкөй эл жактырып атат да. Анткени бул акыркы мына 1 жылдын ичинде башталды ушуга окшогон нерселер. Ош шаарынан делегация барып келди, анан алар Ош шаарына келди. Негизи эле Советтер Союзунда ушундай болуп келген деген менен бирок анда система башка болчу да. Азыр эми бул азыркы кадамдар керек болсо Советтер Союзунан бери калган маселелер чечиле баштады да. Ошондо деле мисалы үчүн биздин жерди ал жакка берип, мындай кылып баягындай властью разделяй дегендей кылып туруп ошол система өзүнчө бир оюндар жүргүзүп келгендей болгон да. Мына ошонун Советтер Союзунда калган татаал маселелер мына 2 жылда 2 чек ара маселелер талаш болуп келбеди. 26-жыл 51-жыл деп башкача башталып койду, анан болуп келди да. Анан биз ушул чек ара маселелер чечилбегенинен карап канча адам өлүмү кетти, канча болду. Анан бирок ушуну чечиле башталды. Бул чоң нерсе да. Эми азыр ар кандай сын пикирлер болот, бирок бул мындай караганда кыргыз ушу өзбек мамлекетинин ортосундагы, элдин ортосундагы бул эң чоң жылыш болду. Муну моюнга алыш керек. Бул өтө чоң нерсе болду. Анткени чек ара маселелер баардык иштерге тоскоолдук болуп келген. Анткени өзүңүн чек араң такталбагандай жакшы башка деңгээлге өтө албайсың да, башка деңгээлгечи. Анан бул илгертен эле сиз айткандай биздин динибиз бир, тилибиз бир, жөнү түшүнүп келгенбиз. Анан карап мен да көп ойлонот болчумун да, мына Евросоюзда 28 мамлекет биригип чек арасы жок ынтымак жашап атат. Биз ушул жерде Орто Азия мамлекеттер, динибиз бир, тилибиз бир, мындай караганда бир атанын балдарыбыз дейбиз, бирок эмнеге жашай албайбыз депчи. Ошого сыртка күчтөрдүн, мурунку ушу системанын калдыктарынын ушуларынан болуп келди го. Бирок бул биринчи кадам болду, мен ойлойм. Анан эми буюрса чек аранын 85% такталды, бирок оор маселелер калды. Бирок бул кийинки кадам, кийинки маселелерге биринчи кадам болду да. Жакшы, эми айтсак, могу негизи азыр негизи мындан ары буга чейинки могу кандай десем, мен билгенде 90-жылдардын аяктарынан баштап ушул былтыркы учурга чейин бир 17 жылдай кыргыз-өзбек мамилелеринде бир топ мындай мүчөлүштөр, кыйынчылыктар бир аз болгон доордой сезилди да. Эми мындан ары эгер чындап эле ушул жумшап кете турган болсо, кыргыз тарап өзүнүн кандай салымын кошо алат ушул Кыргыз менен Өзбекстандын ортосундагы мамилелердин мындан ары тереңдеп, чек ара маселелери чечилип, өз ара экономикалык интеграцияга бири-бирибиз менен
барып мындай алыш беришти күчөтө турган кылыш үчүн биз тараптан эмне талап кылынышы мүмкүн да? Бул биринчиден азыр эми тез арада ушундай болуп кетет деп деш кыйын, анткени аларда система башка, ички саясатта. Анан ушунча жыл авторитаризмде жашап туруп анан кийин тез арада мындай өтүп кетет деген да кыйын. Бирок биринчи кадамдар башталды. Ошол эле акчасын конвертация кылып атышат. Анан баягы выездной визаны жок кылып атышат. Анан баягы Интерпол издеген адамдарды чыгарып атышат, мурун камалган адамдарды чыгарып атат. Бул биринчи кадамдар башталды да. Ушул жактан биздин граждандык коом аларга кичине бир сабак үйрөтө алабы деген үмүт бар да. Бизден анткени биз бул жолду көп жылдар мурун басып өткөнбүз. Биз бул жакта мисалы үчүн дүйнөлүк деңгээлде караганда ошол демократиялык жолдо бизде парламентаризм кетип атат. Алар эгер мындай ойлонуп биз жактан бизден жакшы ала турган нерселер көп да. Ушу жолго түшүшүнө биз эми көп жактан окшошпуз да элдер. Ошо биз кетирген кээ бир катачылыктар алар кетирбей, ал үйрөнүп, анткени биз кече мына биздин жогорку кеңеш менен алардын мажили кеңеси дагы келишим түздүк. Кызматташабыз депчи. Жогорку кеңеш барып турат, анан ошол жолго өтсө, кичине бизге караганда кичине жумшагыраак өткөнгө биз жардам бере алабыз деген ойдомун. Мен дагы ошо бир нерсе эске келет да, негизинен бул учурда кыргыз менен өзбектин азыркы мамилелеринин бир топ жакындап жылып бара жатканына биринчи кезекте өзбек тараптын мындай өздөрүнүн кызыкчылыгынын салымы чоңураакпы деп атам да азыркы этаптачы. Анткени азыркы Мирзиёев жаңы президенти булар бийликке келгенден кийин булар тышкы саясатында жаңы доктринаны кабыл алып атышат да. Негизи бул алыскы туугандан бул жакынкы коңшу деген биринчи кошуна менен жакшы мамиле түзөлүү деп ошону карманып атат дагы, анан ошол бизге кылган мындай мамилелерин азмындай көрсөтүп атат. Бирок ошол эле учурда сиз айткандай неме деген түшүнүк бар экен, бул демократиялык тынчтык теориясы деген бар экен да. Бул деген нерсе демократиялык мамлекеттер бири-бири менен согушпайт деген теория бар экен. Чынында карасак ошо өзүңүз азыр санап кеткен 28 Европа мамлекеттери бири-бири менен согушпайт. Жапон менен Америка бүгүн согушпайт. Европалык мамлекеттер бири-бири менен согушпайт. Негизинен авторитардык мамлекеттер бири-бири менен согушуп атканын көрөбүз да. Негизги ушуга чейин Борбор Азиядагы могу кризис эмес, мындай интеграциялык проблема, көпчүлүгү да ушуга келип такалбайбы экен деп ойлоп атам да. Себеби дегенде бизде Кыргыз Республикасы салыштырмалуу демократиянын элементтери бар, бирок кошуна мамлекеттерде демократия такыр эселе жок болгон үчүн биз бири-бирибизди мындай анча түшүнө албай жатабызбы деп ойлойм да. Ушуга чейинки ошо башкаруу системасы ошондой болуп, биз түшүнө албай келдик, бирок азыркы убакта мына глобализация алкагында, ааламдашканда менимче баары эле ойлоно баштады да. Ал негизги элди, мамлекетти ошол бакубат жашоого, экономикасын көтөрүүгө ошо демократиялык жол менен бараарына менимче көзү жетип атат. Мирзиёев деле келгенден кийин ошону көрдү да, анан биринчи кадамдарга барды. Эми ошо бул канчалык ошол туруктуу баягындай алып кете алат, ал экинчи маселе. Бирок биринчи кадамдар бул жакшы нерсе. Башында канча мамлекеттер виза киргизип, кайра 2 жыл арка жылдырды. Анткени ал киргизиш сөз жүзүндө оңой болгон, иш жүзүндө толтура кыйынчылыктар алып келет. Ал сөз кагылыштарды алып келет, кызыкчылыктарды кагылыш болот. Ичинде өздөрүнүн бай интригалары, саясий маселелер бар да алардын эле. Бирок ушуну биз ойлойм жеңилирээк алып өтсө, анткени дүйнө өзгөрүп атканда бир бурчта кандайдыр бир мамлекет калып калбайт да, бир региончу. Кааласа каалабаса ошо толкун аларды да алып кетет да. Ошо толкун буларга эле тиет, мен ойлойм. Анан ошондой бир үмүтүбүз бар. Казакстан эми салыштырмалуу шүгүр. Өзбекстан жолун баштап атат. Анан болсо анан Тажикстан менен Түркмөнстан эле көрөт да буларды. Ошол жолго түшүп өнүгүп аткандан эл ошону талап кылышы мүмкүн да. Анткени каалабаса байланыш бар, тууган урук бар, башка бар. Анан ал өзбектерди мисалы үчүн биздеги буга чейин Ош шаарында Кыргызстанда жашаган өзбектер Өзбекстанга чыкчан көтүп кетишпейт. Алар көрдү, салыштырып көрдү. Ошон үчүн мен ойлойм ошол дүйнөнүн толкун буларга да тиет да, ошол жака алып кете берген. Анан кийин кечээ болсо ушул сөздү улап азыркы Өзбекстандын президенти келип, анан кийин массалык масс медиада мындай кабарда таркады да. Негизи азыр кыргыз тарап куруп кыйналып жаткан айрым ГЭСтерге өзбек тараптагы мындай өзүнүн кызыкчылыгын курулушуна салымын кошуп, аралашканга өздөрүнүн мындай ниетин билдиргендей болду да. Негизи бул маселе кандай каралган атат? Сизде кабар барбы? Бул мындай караса азыр ар кандай ойлор болуп атат, бирок бул өтө жакшы нерсе болот. Анткени ойлоп көрсөңүздөр, эгер бизде Өзбекстан менен Кыргызстан чоң долбоор болсо ортодо, Өзбекстан Кыргызстанга сөз тынчтык болушун каалайт да.
баягындай улуттаралык маселелер, сырткы күчтөр колдонобуз дегенди колдондурбайт. Сиз айтып кеткендей Евросоюз деле ошол максатта колдонгон. Мисалы үчүн алар ошо бир эле бизнесмен, бизнестин ар жерде өкүлчүлүгү бар, ал эч качан кызыктар эмес ошо мамлекетке бирмей урушкачы. Анан бул жерде сөзсүз биздин да Өзбекстанда кызыкчыл болуш керек. Анткени ал бир тараптуу эч качан болбош керек. Ал пайда алып келбейт. Алар деле анан буну келечекте чогуу иштетсек, аларга дагы карасак, бул экөөбүзгө эле жакшы болот, эки мамлекетчи. Анткени дагы бир жолу айтып кетейин, Өзбекстан ошондо Кыргызстанда стабилдүү, тынчтык болушуна кызыктар болот. Бул өтө чоң нерсе биз үчүнчү. Дагы бир мисал айтып кетейин. Грузияда Россиянын энергетика компаниялары иштеп атат. Согушуп атат, башка болуп атат, бирок эл аралык нормалардын негизинде иштеп атат. Анткени экономикалык маселе башка, саясат башка деп. Чаташтырбай. Ооба, бизде эле мына ошондой кылып туруп, эл аралык нормалардын негизинде келишим түзүп, баардык шарттар менен мыйзам чегинде кылсак, бул пайда эле болот да. Ал жагынан бирок ошол эле учурда мондай негизи эки тарап тең утса жакшы нерсе. Баягы дипломатиялык сүйлөшүүдө мындай түшүнүк бар да, негизи эки тарап эгер сүйлөшүүгө ниетин билдирип келе жаткан болсо, бир тарап менен 100% ошол нерсе талаш болуп аткан болсо, мисалы, ошо талашта мен 100% утуп кетем деп келгенде, бул эки тарап сүйлөшүүсү негизи ишке ашпайт деген өзү баягындай илимде айтылат экен да. Бул сөзсүз кайсы бир жерден ага макулдукка барып, кайсы бир жерден макул деп анын макулдугун алган учур болот экен да. Бирок ошол учурда могу ачуу чындык дагы бар да. Ошол учурда азыр кайра дагы көтөрүлүп аткан суроолор бар. Бул буга чейинки кыргыз тарап менен өзбек тараптын ортосунда талаш турган территориялык маселелер кандай болгон атат деп атышат. Мисалы, Өзгөндө Кемпирабад бар. Алапкада Орто Сокой деп коет, же болбосо өзбек тарапы аны Касансай суу сактагычы дейт. Ошол эле сыяктуу могу Ханабадтын тегерегиндеги жер талаш маселелери, ошол эле Уңгартоо деп жүрөбүз, Аксыда, Алапкада да бир топ мындай талаш жерлер бар да. Анан Баткен тарапта бар, мисалы Соктун тегеректеринде. Бул маселелер кече 85% кол коюлду деп атпайбы, мындай делимитация боло элек жерлердин чечилишине кол коюлду деп атат да. Бул маселелер кандай чечилди? Бул маселе кайсы деңгээлге чейин коомчулукка алып чыгылыш керек? Кайсы деңгээлге чейин конфиденциалдуу, мындай жабык бөшөгөнүн аркасында талкуу болуш керек да? Бул тууралуу эмне айтып бере аласыз? Бизде кече 4-сентябрь күнү Жогорку Кеңеш өзүнүн ишин баштады, ачылды. Анан ачылгандан кийин бизде 3 комитет бирге отурум өткөздү. Эл аралык мамилелер, коргонуу, коопсуздук комитети, конституциялык түзүлүш, сот маселелери боюнча комитет, анан агрардык жана жер маселелери экология боюнча 3 комитеттин отуруму болуп, өкмөттүн ошо вице-премьер-министринин деңгээлинде, анан атайын ошо чек араны караган структура министрлер келип, биз жабык отурум өткөздүк. Ушул жерде ушу Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосунда чек ара келишимин талкууладык. Ал жерде ошол чек арага тиешеси бар айыл өкмөтүнүн жетекчилери келди, акимдер келди, ошол областтын өкмөттүн ошол өкүлчүлүгүнүн биринчи орун басарлары келди. Анткени ошолор комиссиянын төрагасы болуштур. Андан сырткары ошол Курманбай Искандаров чек ара делимитация боюнча өкмөттө жооптуу адам, тышкы иштер министри, ички иштер министри, ошол вице-премьер-министр Темир Жумакадыров анан келип баардыгын кеңири сүйлөштүк. Эми жабык эшикте болду, ал жерде көп маалыматтар чыкты. Анан эң баш сүйүндүргөнү биз ошол айыл өкмөт, рай аким анан өкмөттүн өкүлчүлүгүнүн орун басарынан сурадык. Силерде эртең элде мындай чыкпайбы? Анткени чек ара маселе чечкенде сөзсүз ал бир тарап чечилбейт. Бир жерден берсек экинчи жерден алыш керек. Бир жерден алсак кайра бериш керек. Ошондо элде ушундай чыкпайды. Бирок алар айтты, биз аксакалдар менен эл менен түшүндүк иштерин жүргүздүк. Кээ бир жерлерде кылдык. Анан негизи эле мындай карап көрсөк бизге мындай жакшы чечилгендей болду. Ошону биз дагы эми ал жерде депутаттар баары эле чек ара маселеси боюнча атайын кесипкөй адамдар эмес. Анан баары эле ошол эле Баткенде же Жалал Абадта же ошол Оштогу чек ара маселелерин толук түшүнбөйт. Бирок алардын жообун алгандан кийин анан биз добуш берип жактырып бердик да. Эми ошол 36 участка калыптыр. 15% эң кыйын жерлер калыптыр. Мен ошону ошол Курманбай Искандаровдон сурадым, бирок биз азыр буну бизге жакшы чечтик деп атабыз, рычагдын баары кетип калбадыбы? Кийинки маселени кантип чечебиз деп. Жок деди, ошол эле биз дагы алар менен чечебиз. Негизгиси бул биринчи чечип алганыбыз биякты тылды бекемдеп алдык. Бүттү, экинчиге анан кадам ташайбыз. Биз алар менен кызыктарбыз. Анан эң башкысы
Өзбекстандын азыркы президенти Мирзиёев дагы тынчтык жолу менен чечүүгө кызыктар экенин көрсөттү. Анткени негизги маселе ушуга келип да калды. Анткени буга чейин дейт, биз кайрылганда сүйлөшүүгө келишпейт дейт. Ошол эле мисалы үчүн Кемпир аба суу сактагыч үчүн ортодо башкаруу немелерин карап атыптыр, жактарын карап атыптыр. Чогуу башкарып, кандайдыр пайызы биздерге, силерге депчи. Мурунку ошол алар Кемпир аба суу сактагычын алганда канча дагы бир гектар жерди бериш керек экен, ошол маселе көтөрүлүп атыптыр кайрачы. Сөз бизде дагы рычагдар, анан ошол эгер Камбар-Ата деле курулуп калса, бизде Кыргызстанда ушулай, ал ошондо ал бизге дагы рычаг болот, ал биздин территорияда болот. Анан сууну биз аларга беребиз да. Анткени кичине болгондо да бир кичине рычаг болуп, аларды мындай тең ата келип сүйлөшкөн. Мамлекет Өзбекстан өзүн бизге караганда күчтүү мамлекет деп эсептейт. Алардын ошол коргоого кеткен бюджети биздин мамлекеттин бюджетине барабар деп айтышат да, мисалы. Бирок биз аларга тең ата сүйлөшө алдык дагы. Анан бул жерде ушу азыркы бийликти бирок чындап эң бир жакшы кылган иштердин бири болуп атат да, бул чоң болуп. Анан ал жерде сөзсүз дагы мен сурадым, канча десем 2-3 жылдын ичинде чечебиз деп атат да. Анткени мамлекет өзүнүн чек арасын чечип алса, бул эгер ал абройда кеңейет, анан кээ бир мамлекеттер чек арасын толук чече албаса, дагы эле өзүнчө өз алдынча эгемендүү болуп түптөлдү деген маселе да турат да. Биз 2-3 жылда чечип алсак, бул жакшы нерсе болот. Анткени Казакстан менен чечилди, Тажикстан менен кичине маселелер бар, Кытай менен чечилди. Жакшы, анда бул жактан бир топ эле мындай жылыштар бар экен да. Жылыштар бар экен, ооба. Арийне бул коомчулукта негизи бул территория, мисалы дин, ата эне деген нерселер бул мындайча айтканда буларды бир нерсе менен салыштырып болбогон, бул категориядагы баалуулуктар да. Мисалы буну биз тандабайт экенбиз да, биз ушул жерде туулсак, бул улут жынысыбызды, биз улутубузду, бир тууганыбызды, кошунабызды тандабайт экенбиз да. Ошон үчүн булар өтө мындай орусча айтканда баягы щепетильный нерселер да, бул жагынан өтө мындай кылдааттык менен, абдан аяр этияттык мамиле менен каралып, мындай кыргыз тараптагы, өзбек тараптагы мындай буга прагматикалык жактан келет го деп мисалы ишенгим келет да. Негиз андан сырткары бул чек ара маселеси эми бул алыскы перспективада эки мамлекеттин ортосунда кылдаат иштеле турган маселе. Эгер мындан ары дагы бул биздин достук мамилебиз, тышкы саясатта дагы кандай дипломатиялык биздин рычагдар иштеп, мындан ары дагы интеграциябыз күчөй турган болсо, негизи менин оюмча эки тарап кандай десем, менчик секторду аябай көп утчудайбы деп ойлойм да. Жөнөкөй эле ошол Паргана өрөөнү өзүнчө бир мындай интеграциялык зона болсо, экөө Кыргыз мамлекети менен Өзбектин ортосу калкы бириккенде биз 38 миллионго жакын болот экенбиз да. Бул дагы өтө мындай сырттан дагы инвестициянын келишине мүмкүн жакшы болобу деп дейм да, эгер экөөнүн ортосундагы экономикалык алакалар күчтүү болсо. Ойлоп көрсөңүздөр, биз Евразиялыкка мүчөбүз. Биз ошолорго Евразиялыкка, Тажикстан, Өзбекстан үчүн биз эшик болуп бере алабыз. Биз аркылуу сатса болот. Алар келип. Экинчиси, биз ВСП плюска статус алдык. Ошол эле 28 мамлекетке 500 миллион калкы бар элге биз 6000 товарды пошлинасыз киргизе алабыз. Аларга да эшик болуп бере алабыз буларгачы. Алар келип орток бул жерге инвестиция кылып Кыргызстанда. Ошонусун кылып товар чыгар, сырыйын ал жактан алып келип, бирок Кыргызстандан чыгар, аны Европага эшик ачып, Евразияга эшик ачып. Алар деле эсептеди бардыгын, карап көрдү. Анткени Кыргызстанды мына акыркы убакта ошол Евросоюз деле демократия жолдо кетип атат деп жардам катары ВС плюс статусун берди. Мен ойлойм, бул жакта өтө пайдалуу. Бизге да пайдалуу, бизге жаңы жумуш орундар пайда болот, салык түшөт, алар өзүнүн товарын чыгарып алат башка жакка. Бул эмне үчүн муну айтып атам? Сиз азыр айтып кеткендей, мисалы Жапандын мисалын алып карасак, илгери деген Жапан бир мындан 10 жылга чейин мисалы Жапан менен Кыргыздын өзүнчө дипломатиялык мамилелери, Жапан, Түркменистан, Жапан, Өзбекстан деген тышкы саясатында өзүнчө каралчу да. Бирок кийин алар тышкы саясатында Борбор Азия болгон доктринасын өзгөрттү. Булардын тышкы саясат Борбор Азияга болгон доктринасы азыр Борбор Азия плюс Жапан деп аталат философиясы. Бул деген нерсе Борбор Азияны булар бир регион деп карап атат да баарыбызды. Бул деген нерсе 60 миллион калкы бар киши регион чөлкөм. Эгер алар интеграциялап ички маселелерин чечип бир болуп ала алса, жапондорго дагы мындай чоң кандай десем мамлекеттерге, дөөлөттөргө да биз мындай бир мындай жагымдуу инвестициялык
бир базар катары каралмакпыз да. Антпесек биздин мамлекетте 6 миллион кишиси бар, кичинекей базарыбыз. Чоң инвестор келбейт да. Ошондой болуп. Алар чындап эле көп эле мына бизде эле мен Европанын көп мамлекеттерин кыдырып келип, Америкага кыдырып келип, Кыргызстан деп билбейт да көбүчө. Орто Азия деп билет да. Анан Орто Азияда өздөрү менен өздөрү маселесин чече албай, бир тууган эл болсо анан кийин да бирөөлөр ишенбейт да. Эгер биз ушуну сиз айткандай кылып алсак, толтур инвестор келмек да бизгечи. Анткени бизде бул жакта Кытай турат. Жакта Индия турат, жакын эле жерде миллиарддаганчы. Ушул нерсени колдоно албай атабыз да бизчи. Ошол дагы бир нерсе ойго келет да. Могу мен Жапанга бир 11 жылдай каттап жүрдүм да Бишкектен. Анан баягы Ташкенттен түз рейс болгон үчүн Наритага, Токиого. Көбүнчө мен Ташкент менен учкан учурум көп болду да. Себеби арзан, анан бат. Бирок кээ бир учурларда 11 саат транзит убактысы 11 саат болуп, аэропортто 11 саат отуруш абдан мындай кыйын нерсе да. Анан акыркы бир 7-8 жылдан бери Өзбекстан бизге кыргыз атууларына чегарасын ачкандан кийин биз 3 күнгөбү, канча күнгө чейин да визасыз киргенге уруксат алдык. Анан көпчүлүк учурда мен ичине Ташкентке кирип ойноп кетип калчумун. Анан кийин ал жерге киргенден кийин Өзбекстанга барганда мен спагетти жебейм. Мен ал жерге барып Жапандын сушисин жебейм, туурабы? Борщ жебейм ал жерге барсам мен ашты жейм, палоону жейм, самса жейм, шашлык жейм да. Анан кийин алардын таксисттерине айтам да, эң даамдуу шашлык бышырган жерге, аш демлеген жерге апарыңыз деп. Анан биз билебиз, бул Өзбекстан илгертен бул тамак аштын мындайча айтканда меккеси сыяктуу да. Эң даамдуу тамактын баары жасайт. Бирок тилекке каршы мен күткөндөгүдөй баягындай картина көп көрүнө албай калдым да. Өзбекстанга барсам, менчик сектор анчалык өнүкпөй, бир 2-3 гана мындай жакшы ашканаларга апарып атышты. Бирок андан көбү барсам же абдан кымбат, баягындай өтө эле кымбат класска каралган. Бирок мындай орто класс жей тургандай, мындай өтө даамдуу, анан таза болгондой бир өнүгүп аткан бир чөйрө анча көрүлбөгөндөй болду да. Мисалы ошол учурда мен биздин өлкөнү эстедим. Некрасов көчөдөн өйдө чыксаңыз, палоо жасаган жерлер азыр чекеден, самса, шашлык баардыгы бизде мына картина тетрисинен өзгөрдү да. Биз азыр Ташкент болуп калгандай болдук да магачы. Анан бул деген нерсе ошол саясий режимдин ролу өтө маанилүү экен деп атам да. Бизде экономикалык либерализация болуп, могу менчик сектор жандуу, динамикалуу болуп өнүгүп, азыр мамлекеттен бат өнүгүп баратат да бизде менчик сектор. Анан бул айтайын деген нерсем, Өзбекстанда ушул менчик сектордун илгертен келген өздөрүнүн баягы салты бар да. Соода саттыкка булар жакын келет. Анан эгер чындап эле Өзбекстанда экономикалык либерализация мындан ары батыраак жүрө турган болсо, ал Борбор Азиядагы инициативаны эртерээк алып, биз жасай турган иштерди алар көбүрөөк жасап кетсе, биздин экономикага кандай болушу мүмкүн? Биз ошол жагында биздин экономисттер, биздин тышкы саясат, биздин тышкы дипломатия ушул жагын ойлонуп атат бекен. Өзбекстан бир топ инициативаларды, проекттерди эртерээк бизден алып, экономикалык эркиндикке эртерээк берсе, оюмча алар бизге караганда дагы мындай орусча айтканда привлекательныйраак болуп атат деп ойлойм да. Бизде сиз айткандай ошол экономиканы либералдаштырып, ошону жеке орто жана чакан бизнести өнүктүргөн мамлекет эмес, бул жеке адамдар болуп атат. Бизде деле биздин адам мамлекет өзү мындай караганда ал шалакыраак болот, ал оперативдүү чече албайт, бирок жеке адамдар карап туруп ошого жараша кылат. Мисалы үчүн алар өнүккөн сайын бизде эле 1-2 тепкич алдыга жылып турабыз, бирок алар өнүгүп, аларда ошондой эркиндик болсо бизге пайда. Анткени кошуна мамлекет канча бай болсо, биз өзүнүн товарды ошого сата алабыз да. Базар экономикасын бизде. Ошон үчүн ал бизден наоборот, биз ошолорго болсо, биз ошого сүйүнүшүбүз керек. Кайра мүмкүнсө жардам берип ошондой болсо, анткени Казакстан бай болуп турса, Өзбекстан бай болуп турса, биз чыгарган продуктуну аларга сатабыз жакшы баада. Анан биздин деле ишкерлерибиз азыр мисалы үчүн кээ бир ишкерлерибиз бар. Ошол Евросоюзда мен жакында Бельгияга барып келдим. Брюссельге биздин бир ишкерибиз, кыргыз жигит, магазин ачыптыр. Былтыркы жылы 40 тонна алманын согун алып барган экен, натуральный. Быйыл 200 тонна заказ болуптур.
Элчилик бар, ошол жерин алып бизге барганда Атай алып келесиз, калбай калып турчу. Мына биздин ишкерлер аз бул жер. Тем более ошол абай айткандай Европа бизге ВС+ статусун берди. Бул биз Орто Азиядан атаандаштын алдыга жылып, Европанын талабына жооп бере алсак стандартка биз булардын алдыга кетебиз. Бул бизге сонун нерсе. Бирок биз колдоно албай атабыз. Мына 2 күн мурун Латвиядан ошо Евросоюздун специалисттери келип бизге консультация берген. Ошондо биз буну колдонуп кетишибиз керек да, бир жактан. Ошондо биз баары алдыда болобуз булардан. Анан мындан чочубаш керек да. Мындан чочубаш керек десеңиз. Сүйүнүш керек. Айра сүйүнүшүбүз керек, мындай эки тараптын мындай алакалары. Анткени ойлоп көрсөңүз, бай адам болсо, коштаңыз, бай болсо акча сурап турасыз, коркпойчу. Же башка кылып турасыз. Биз чыгарган нерсени аларга көбүрөөк сатып турсак, бизге мындайча айтканда соода базар болуп берет да, туура. Базар болуп берет. Эң сонун нерсе да. Ошол жагынан чочубай эле койгонсуз. Эми баягы биз кыргыз менен өзбектин алакасын алып атканда негизинен биздин кандай десем, тышкы саясат деген нерсе бар да. Мындай мен моундай деп кесе айта албайм, бирок мындай менде бир таасир алып жүрөм да. Биздин тышкы саясат ички саясаттын уландысы катары жүргөн тышкы саясат эмес, мындай тышкы саясат үчүн атайын жазылып коюлган бир тышкы саясатты жасап аткандай эмеспи деп кээде мындай таасир калат да. Негизинен тышкы саясат бул ички улуттук кызыкчылыктарды коргой турган, ички кызыкчылыктарды тереңдетип, алардын кызыкчылыгына төп келе турган тышкы саясат деген мындай тышкы саясаттын баягы стратегиялык доктринасы болуш керекпи деп ойлогонум да. Ошол багытта Өзбекстандын биздин тышкы саясаттагы орду канчалык деп ойлойсуз? Бул келечекте. Сөз ички саясат, тышкы саясат, ички саясаттын уланысы болуш керек негизи. Анан биз азыр карап туруп ошол Өзбекстан менен деле, ошол эле Кытай менен, Россия менен, Батыш менен баары менен бирдей алып кетишибиз керек. Биздин кызыкчылык кайсыл жерде болсо биз ошол жерде болушубуз керек. Кайсыл анан бир жерге эле такалып турбаш керек. Анткени азыр ааламдаш алкагында өзгөрүп атат дүйнө. Анан сөз мына бизде парламентаризм кетип атат. Ошол биздин өзүнүн ата бабалардан алган улуттук баалуулуктарыбызды колдонуп, сырткы саясатта биз баардыгын менен бирдей алып кетишибиз керек. Сөз. Жакшы. Ошону айткан, негизи ошо тышкы саясатта баягы тең салмактуулук болуш керек. Болгон өзү негизи жакшы да, туурабы? Болуш керек. Анан өзүнүн ордубуз болуш керек да, сөз. Анан ошо тышкы саясат деле келечекте ошол биздин ар кандай эл аралык уюмдарда Казакстан, Өзбекстан, Тажикстанга биз таянып чогуу аракет кылсак дагы жакшыраак болот. Ар кандай добуш берүүлөр болот, башка ошондо бизге туруп бере турган болсо, бул деле жакшы нерсе болот. Жакшы, эмесе урматтуу коногубуз Абдывахап мырза, сиз бүгүн бизге атайын убактыңызды бөлүп, биздин бүгүнкү талкуубузга атайын катышып бергениңизге мен чоң ыраазычылык билдирем. Оюмча мен дагы ниет кылып турам, негизи биздин мамиле бул Өзбекстан менен эле эмес, Казакстан менен дагы, Тажикстан менен дагы, Түркмөнстан менен дагы мындан ары күчөп, чындап эле илгеркидей болуп, бул жерден биз чек ара ачылып калса чындап эле эртең мененки тамакты Бишкектен ичип, анан түшкүсүн Анжияндан ичип, кайра кечки рейс менен Бишкекке учуп баса бере турган баягы күндөр деле оюмча алыс эмес болуп калар деп ниет кылабыз да. Эгер мындай каалоо тилектериңиз болсо, эгер ушул кыргыз-өзбек мамилесине. Жакшы, рахмат сизге ушул мүмкүнчүлүк бергенге. Мына биз 2 күндөн бери мен өзүм Ош шаарынан болом. Ош шаарынын шайлоочулар элдин маанайын көрүп атабыз да. Акыркы убакта чыныгы эл, жөнөкөй эл сүйүнгөн бир кубанычтуу окуя болду да, буну моюнга алыш керек. Кандай сын пикир эмне айтылган менен, бирок бул элге анткени эл ошо түштүк Ош Баткен жалабатында жашаган элдер алар менен куда сөөк болуп, кыз берип, ала жактан келин алып ошондой мамиле болуп калып, бирок акыркы убакта өтө кыйын болуп кеткен да, катташ. Эми адам кусалык болот да, сагынат да, катташкандан кийин. Анан ошон үчүн бул өтө жакшы, өтө чоң окуя болду. Буюрса эми бул аягына чейин ушул маселени чыгарып алсак, бул жакшы нерсе, буну белгилеп кетишибиз керек. Анан мен ойлойм, элибизде ынтымак тынччылык болсун, анткени мына акыркы 20 жылда ошол бизде улут аралык 2 окуя болду да. Эл ынтымак болуп турса, бул нерсеге дагы чоң тоскоол болот да. Ошон үчүн мен элге ушу жакшылык каалап кетет элем. Мамлекетибизде тынччылык, мына жакын арада буюрса 1,5 айдан шайлоо болот. Дүйнө жүзү карап отурат бизди. Анткени Орто Азияда биринчи жолу президент өз ыктыяры менен кетип, эркин шайлоо болуп атат.
премьер-министрин өзүнүн немесин полномочиясын өткөрүп берди. Бирдей шарт болом деп. Ушу шайлоону дагы ким жеңсе дагы эл чече турган таза өткөрүп алса, ошону саясатчылар да элге барат да. Ал эл чечеткенде элге түз келет. Мен ойлойм, биз дагы бир ушул шайлоону таза өткөрүп алсак, дүйнөлүк коомчулукта биз өзүбүздү дагы бир тепкич жогору көтөрө алабыз да. Ошо элге сабыр каалайм, ынтымактынчылык каалайм, жакшылыктар болсун. Сөзүңүзгө аралжы, ошо кече жакын арада эле Аркадий Дубнов деген Борбор Азияда бир эксперт бар. Ошонун жазгандарынын айрымдарын эстеп калсам, негизи бул батышта деле Франсис Фукуяма айтып жүргөн нерсеге окшош нерсени айтып атат да. Негизи кыргыз-өзбек мамилеси бул президенттерге көз карабастердин маанайына көз карандуу болбостон, негизи системага көз карандуу болгон мамиле болсо жакшы эле деп атат да. Бул деген нерсе мурдагы азыр мындан ары дагы бир убакыт өтүп, мисалы 6 жыл же 8 жыл өтүп, жаңы президент келгенде алардын мамилеси Өзбекстан менен же алардын бизге болгон мамилеси башкачараак болуп калса, экөөбүздүн мамилебиз кайра бузулуп кетпестен, алар ким президент болбосун, экөөнүн мамилеси мурда кандай болсо ошондой эле болуп кала бере тургандай, баягы имперсоналдуу мамилелерди куруп алса, ошол жакшы эле деп айтып атат да, негизи. Ошого барсак жакшы эле. Ошо Мирзиёев деле элдин маанайын көрүп, ошого жараша мамиле кылды да. Анткени жаңы президент болгондон кийин элдин колдоосу керек болду. Анан элдин колдоосун ушул жак менен алууну менимче өтө туура чечим кабыл алды. Анан биз айткандай Өзбекстанда биринчи кадамдар башталды. Аларда демократия орноп, сөз эркиндиги, адам укугу секин болсо, уже кийин уже сиз айткандай система орнойт да, уже ким келсе да аны өзгөртө албай калат да. Ошол күндөргө жеткизсин. Булай ошол күндөргө жеткизсин. Макул, сизге чоң алкыш. Рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, ушуну менен бүгүнкү биздин улустөр жана турмуш көрсөтүүбүздүн кезектеги чыгарылышы соңуна келип чыкты. Биз кайрадан дагы улустөргө, саясатка башкача айтканда жана жашоодо турмушка тиешеси бар мындан ары дагы актуалдуу темаларды көрсөтө беребиз. Эмесе сиздер менен кайрадан көрүшкөнчө, мен Сейтек Ачкынбай болдум. Эмесе кайрадан көрүшкөнчө.